Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, өткөн темада кыраат тууралуу, намаздын ичинде Кур'ан окуу тууралуу окуп бүтүп, келип жамаат менен намаз окуу тууралуу деген жерге жеткен экенбиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бабул жамаати. Жамаат тууралуу бөлүм дейт. Намаз окуучулар экиге, үчкө бөлүнөт. Бири эмне дедик? Имамга уюучу, имам, анан не? Жалгыз окуучу. Жалпысынан алганда канчага бөлүнөт? Экиге гана бөлүнөт. Жалгыз намаз окуучу, анан эмне? Жамаат менен намаз окуучу. Бул темада китептин жазуучусу ошол жамаат намазынын өкүмүн, ошол жамаат намазында имам болууга ким татыктуу болот? Кандай кишилер имамдыкка өтсө макрух болот, аялдар жамаат кылса, жамаат менен намаз окуса кандай болот өкүмү, мына ошол тууралуу баянда берет. Түшүнүктүбү? Хоп, ал жамаату суннатун муаккадатун. Жамаат менен намаз окуу бекемделген сүннөттөрдөн. Бул сүйлөмдө китептин ээси биздин мазхаб боюнча жамаат намазынын өкүмүнү баяндап айтып жатат. Анын өкүмү эмне экен? Суннат муаккада. Албетте башка дагы пикирлер бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча жамаат менен намаз окуу фарз. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча жамаат менен намаз окуу важип. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча жамаат менен намаз окуу фарз кифая. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча жамаат менен намаз окуу бул намаз окуунун дурус болуу үчүн шарт. Жана жума намазы сыяктуу да. Жума намазында сиз жамаат болосо жума намаз окусаң болобу? Эң азында 3 киши болуш керек да имамдан тышкары. Туурабы? Мына ошондой деп кыскасы бир канча пикирлер айтылган. Мына ошолордун арасынан эмне экен? Суннат муаккада экендигини бүт көпчүлүк алымдарыбыздын эскен көз карашы. Эми бул жерде айта турган нерсе ошол суннати муаккада деди го. Бул кайсыл намаздарда? Бул 5 убак намазда. Түшүңүздөр, ал эми таравих намазында мисалга суннат кифая болот. Таравих намазына, коптан намазынын фарзыны жамаат менен окуу суннат муаккада болсо, таравих намазыны жамаат менен окуу бул эмне экен? Суннат кифая болуп эсептелет. Башкача айтканда, кээ бир адамдар барып мечитте ошол жамаат менен таравих намазын окуса, калгандардын мойнунан не болот? Түшөт. Түшүнүктүбү? Бирок бардыгыбыз эгер окубай турган болсок, анда бардыгыбыз эмне болуп калабыз? Сүннөттү таштаган болобуз. Түшүнүктүбү? Витир намазында Рамазан айында жамаат менен намаз окууду кээ бир алымдар мустахаб десе, кээ бир алымдар жалгыз окугандыгы жакшы деген дагы сөздү айтышкан. Түшүндүңүзбү? Биз ошол биринчи пикирди алып туруп Рамазан айында витир намазыны дароо эле имамга уюп окуйбуз. Негизинен витир намазыны Рамазан айында жамаат менен окуу тууралуу канча пикир бар экен? 2. Кээ бирлери мустахаб десе, кээ бирлери эмне дейт экен? Үйдө алып жалгыз окугандык жакшы деген дагы сөздү айтышат. Эми бул жерде айта турган нерсе, ушул жамаат менен намаз окуунун карасаңыз жамаат менен суннат муаккада деди. Эгерде биз мечитке бардык, жамаатка жетишпей калдык, эмне кылышыбыз керек? Биздин мойнубузга кандайдыр дагы бир милдет барбы, жокпу? Түшүндүңөрбү? Алымдарыбыздын көз карашы боюнча, эгерде сиздин өзүңүздүн мечитиңизге барсаңыз, жамаат менен намаз окулуп бүткөн болсо, башка мечиттен барып, ошол башка мечитке издеп, кайсыл жерде жамаат менен намаз окула элек деп барып издеп талап кылуу не экен? Милдет эмес. Болгону мустахаб амал болуп эсептелет. Милдет эмес экендиги талашсыз. Мечитке бардыңыз, жамаат менен намаз окулуп бүткөнбү? Сиз башка мечитке не? Издеш сизге милдет эмес экендиги тууралуу бир алымдагы не кайчы пикирде эмес. Бардыгы айтат, башка мечитке барып намаз окуш неме издеш милдет эмес дешет. Бирок не экен? Бирок башка мечитке барып туруп, сиз издеп барып ошол намаз окусаңыз жакшы болот. Үйүңүзгө барып туруп, семьяңызды чогултуп алып намаз окусаңыз да эле жакшы болот. Айырмасы жок. Түшүнүктүбү? Ал жакка барсаңыз деле боло берет, үйүңүзгө кайтып барып окусаңыз деле боло берет, өзүңүздүн мечитиңизде деле окусаңыз не экен? Өзүңүз жалгыз. Окуй берсеңиз жарай берет. Кандай болгон жерде эмне экен? Боло берет. Түшүңүзбү? Талап кылып издеш не эмес экен? Важип эмес, мустахаб деп келет китептерде. Өзүңүздүн жамаатыңызда окуп бүттүбү, башка мечитке барып окуу не экен? Мустахаб. Бирок кээ бир учурларда, кээ бир зарылчылыктар менен өзү шарият белгилеген зарылчылыктар бар. Ошол зарылчылыктар табылган кезде эркектердин мойнунан
ошол жамаатка барып окуу не болот, түшөт. Мисалыга өзүңөрдүн китебиңерде турат. Өзүңөрдүн китебиңерде дагы мына жерде жазылып турат, үзүр кезде түшөт деп. Кайсыл десе, каттуу жамгыр жаап жатат мисалы. Каттуу жамгыр жаап жатат, деки түндө каттуу шамал болуп жатат. Күндүз эмес, күндүз каттуу шамал болсо, үзүр болуп эсептелбейт. Каттуу шамал болсо дагы сиз мечитке не барышыңыз керек. Бирок түндө каттуу шамал болгон кезде үзүр болуп эсептелип барбай койсоңуз болот. Ошондой эле сизди дарат кыстап жаткан кезде, чоң дарат сындыргыңыз келип жатат, же болбосо эмне кичине дарат сындыргыңыз келип, аябай кыстап жатат да, кысып келген чыгыш керек. Ошондой зарылчылык болуп эсептелет да, ошол дагы сиздин мойнуңуздан жамаатты не кылат? Үлгүрбөй калсаңыз түшүрөт. Же болбосо эгерде сиз чыксаңыз, үйүңүздө айталы аябай карызга баткансыз да, өтө карызга баткансыз, сыртка чыксаңыз, сизди жанагы сизге карыз берген киши сизди аңдып жүрөт. Дароо кармап сизди туткундап коюшу мүмкүн. Ошондой мезгилде сиздин мойнуңуздан жамаат намазы не болот? Түшөт. Сиз атайын качып жатпайсыз да. Сиз зарылчылыктан, сиз банкротко учурагансыз, төлөп бере албайсыз. Ошондой мезгилде сизге шарият не берет? Лугот берет. Мындайча айтканда жамаатка барбай, жанагы үйүңүздө окусаңыз не экен болот. Же болбосо сапарга чыгып атасыз. Сапарга жөнөп атасыз, бер жактан сиздин жамаатыңыз чыгып кеткеле жатат, бер жактан мечитте азан айтып калды. Эгерде барып мечитте намаз менен окуй турган десеңиз, самолет учуп кетип калат. Күтпөйт сизди. Азыркы эми жер менен болгон маселелерде күтөт, таксини токтоп десең токтой берет. Бирок жанагы самолет билет калып кетет да, туурабы? Анан мен жамаат менен жок, мен намаз менен жамаат менен окуйм десең, самолет кетип калуунун коркунучу боло турган болсо, мына ошондой мезгилде дагы сиздин мойнуңуздан эмне түшөт? Жамаат менен намаз окуу түшөт. Же болбосо ооруп калгансыз, сиз мечитке бара албайсыз. Ошондой мезгилде жамаат менен намаз окуу мойнуңуздан түшөт. Же болбосо базарда иштейсиз, базарда магазиниңизди караганга адам жок. Адамдар урдап кетишин коркунучу бар. Түшүнүңүзбү? Урдап кетишин коркунучу бар кезде сизди караганга эч ким жок болсо, ошондо жамаат менен намаз окуу мойнуңуздан эмне болот? Түшөт. Же болбосо көнүңүз мындайча айтканда ачсыз да, аябай ачсыз, тамак келип калган. Көнүңүз аябай тартып атат да, биринчи курсак анан намаз деген түшүнүк болуп жатат да сизде. Багыңыз ушунча пустой калган, сиз ошол жака кадам таштап атасыз да. Ошондой мезгилде дагы аябай нафсыңыз тартып жаткан кезде сиз не кыласыз таксы? Биринчи курсагыңызды кичине ойготуп алып туруп, андан кийин намазга барасыз. Жетсеңиз, жеттиңиз, жетпесеңиз, мойнуңуздан не болот? Түшөт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Ошондой эле сокур кишилер дагы өзү мечитке бара албайт да. Ошон үчүн Абу Ханифанын көз карашы боюнча сокур кишилерге не эмес, милдет эмес. Мейли аны жетелеп мечитке алып баруучу адам болсун, болбосун, Абу Ханифа боюнча не эмес, милдет эмес. Албетте Абу Ханифанын шагирттеринин көз карашы боюнча эгерде мечитке жетелеп барууга адам табылса, ага дагы жамаат менен намаз окуу не болуп калат? Суннат муаккада болот деген пикирлер айтылган. Кыскасы, оорулуу адам жанагы паралич болуп жатып калган, колу буту жок, шал болуп калган, ушундай адамдарга эмне эмес экен? Жамаат менен намаз окуу мойундарынан милдет не болот? Милдет эмес. Милдет эмес, түшөт ошол милдет. Суннат муаккада экендиги эмне болот экен? Түшөт. Бирок ушул жамаат менен намаз окууда, достор, жакшы эсиңерге алгыла. Жамаат менен намаз окуудун өзүнүн нелери бар? Имаматтын шарттары бар. Түшүнүктүүбү? Ден соолугу чын эркек кишилер үчүн ошол имам болуу үчүн шарттары бар. Биринчи, ошол имам эмне болуш керек? Мусулман болуш керек, балагатка жеткен болуш керек, акылдуу болуш керек, эркек болуш керек. Кур'ан намаз дұрыс боло турган өлчөмдө Кур'ан окуй алыш керек имам. Жанагы үзүрлөрдөн не болуш керек? Саламат болуш керек. Мындайча айтканда, зарасы турбай калган кишилерден болбосун, жели турбай калган кишилерден болбосун, мурдуна каны агып үзүрлүү кишилерди өттүк го. Ошондой айыптардан, ошондой кемчиликтерден эмне болуш керек? Таза болуш керек. Ошондо гана ал киши имам боло алат. Эми ошол имам болууга татыктуу кимдер десеңиз, мына китебибизге кайра кайтып карайбыз. Wa awlan nasi bil imamati a'lamuhum bis sunnati. Адамдардын имам болууга эң татыктуу адамдардын арасынан бул сүннөттү, шариатты бекем мыкты билгени дейт. Мындайча айтканда, намаз илимини ким эң жакшы билсе, мына ошол киши имам болууга эмне болот? Татыктуу болот. Жанагы жокордагы сыпаттар табылгандан кийин шарттар. Мусулман, балагатка жеткен, акылдуу, эркек, кыраат, анан үзүрдөн аман болгон кишилердин арасынан ким татыктуу экен? Шариат илимини эң терең билгени. Сөзүмө түшүндүңүздөрбү? Бирок ошол шариат илимини эң терең билгени
намаз дұрыс бола турган өлчөмдө не болуш керек? Же болсо мындай сүннөттү аткара турган өлчөмдө кыраатты туура окуй алыш керек. Мындай эмес, жанагы алым болсо да бүттү өтүп кете берсе эмес. Алым болуу менен биргеликте намаздын сүннөтүн, кырааттын сүннөтү бар да. Мисалга Фатиханы окуу важип, зам сүрө кылуу не? Важип. Анан узунураак сүрөнү окуу не экен? Сүннөт. Мына ошону окуй ала турган, туура окуй ала турган деңгээлде тажвиди тагын болуш керек ошол кишиде. Ошондой адам не болот экен? Эң татыктуу болот. Албетте бул айткан сөзүбүздүн сырткы көрүнүшү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине не келет? Biraz karşı келет сырткы көрүнүшү. Пайгамбардын хадисинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде, сахих хадисте келет. Адамдарга ким иман болот десе, коомго Куранды эң мыкты окугандары болсун деген. Андан кийин алымдары болсун деген. Бирок биздин доорда эмне деп жатабыз? Биринчи алымдары болсун, анан карылары болсун. Сырткы көрүнүш эмне болду? Каршы болду. Бул негизинде каршы эмес. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы карылар алымдары болгон. Пайгамбардын доорундагы карылар эмнелер болгон экен? Алымдар болгон таксырлар. Алар ар бир аятты жаттап, ошол аяттын ичиндеги өкүмдөрдү менен чогуу жаттаган. А биздин доорда андай эмес. Биздин доорда карылар толка Куран жаттайт. Ал истинжа билбейт, даратты толук ала албайт, гусулун билбейт. Кайсыл учурларда намаз бузулат билбейт, намаздын ичиндеги фарз эмне, сүннөт эмне, мустахаб эмне билбейт биздин доордагы карылар. Кандай учурларда сажда бир бисмиллахны таштап койсо да саждай сах кыла берет да, биздин доордагы карылар ушундай. Алым эместер биздин доордагылар. Ошон үчүн биздин доорда не болуп калды бул маселе? Тескерисиге айланып калды. Түшүнүктүүбү таксырым? Я. Сахабалардын доорунда мына карасаңыз Ибн Умардын мисалын берет. Ибн Умар разияллаху анхудан мисал берет. Хафизал бакарата фи иснатай ашарата сана. 12 жылда жаттаган экен Бакара сүрөсүнө. Азыр биздин доордагы бир карыке аны бир айга калбай жакшы жаттагандар жөн эле жаттап коет. Жанагы кээ бир карыкелер бар, бир күндө 4 барак жаттап коет. Жөн эле. Ошондойлор бат эле жаттап бүтүп коет. Бирок маанисин не кылбайт ал? Билбейт, түшүнбөйт. Анын ичиндеги өкүмдөрдү түшүнбөйт. Сахабалардын доорунда тескерисинче ошол ар бир аятты эмне менен окушкан? Өкүмүнү билип туруп окушкан. Ошон үчүн алардын доорда карылар деген. А биздин доорда ошонун неси болуп калыптыр? Тескериси, бирок шарты эмне дедим? Намаздын сүннөтүн аткара турган деңгээлде кырааты дагы болуш керек, тажвиди. Анан тоодон таш кулангандай болсо, таксырым. Анда кечирип коесуз да. Фаин тасаввау фаақраухум. Эгер бул маселеде экөө тең болсо дейт эки киши. Мисалга айталы мына жерде отурганбыз. Мен Рахманберди, Алтынбек, Жумадыл, Али бардыгыбыз эмнебиз? Алымбыз да эми өзүбүзчө. Биз бардыгыбыз алымбыз. Алымдык деңгээлде бардыгыбыз барабар болсок, анда тандаган кезде кимди тандайт экенбиз? Эми экинчи кадам карыны тандаш керек. Кимибиздин карылыгыбыз күчтүү. Ошол карылык деген маселеде кори ол Куран, хафизул Куран. Кандай болуш керек? Алымдардын да эки көз карашы бар. Жакшы эсиңерге алгыла. Эки пикир айтылган. Кары дегенде кимиси көп жаттаган деген пикир бар. Бир, кары дегенде кимисинин тажвиди мыкты деген пикир бар. Канча пикир айтылыптыр? Эки. Шул жерде карырагы дегендин мааниси кээ бир алымдар эмне деп которот экен? Тажвиди жакшы, кээ бирлери Куранды көп жаттаган деген сөз. Түшүнүктүбү? Ошон бирок көпчүлүк алымдар кайсысына карманып кетишкен? Тажвиди мыктысына кармап кетишкен. Түшүнүктүбү? Аны эми карайбыз, жанагы 3-4 кишини атадым. Ушулардын арабыздан кимибиздин кыраатыбыз мыкты болсо, тажвидибиз жакшы болсо, ошол киши эми экинчи кадам татыктуу болот. Эгерде бул нерседе дагы барабар болсокчу, фа ин тасаввау фа аураухум дейт. Эгерде бул маселеде дагы барабар болсок, анда такыбарагыбыз болот эми. Эми карайбыз, кимибиздин такыбалыгы күчтүү. Жакшы эсиңерге калат. Такыба менен ауранын экөөнүн ортосунда айырма бар. Такыба аура бизде кыргыз тилинде которгон кезде оңолгон, Кудай Тааладан корккон деген адам деп которо беребиз такыбаны. Аураны да эле ошондой дейбиз. Бирок түпкү маанисинде экөөнүн ортосунда эмне бар? Айырмачылык бар. Такыба дегени бул арам нерселерден сактанган адамды айтат. Мына жерде отургандарда азыр бизди такыба десе болот. Себеби биз арамдан не кылабыз? Жебейбиз, ичпейбиз арамды. Арамдан эмне кылабыз? Сактанабыз. Бирок биз аура эмеспиз. Аура дегени бул адалдын дагы кээ бир нерсесинен, күмөндүү нерселерден баш тартканды айтат. Биз күмөндүү нерселерди аз жей беребиз да. Күмөндүү нерселерди иче беребиз.
Бирок ауралар ичпейт. Жебейт андай нерседен. Керек болсо адал нерселердин шектенгендиктен, күмөн болгондуктан адал нерселердин кээ биринен баш тартып коюшат булар. Ошондой адамдар не деп коет экендер? Аура. Кыскасы, илимде барабар болуп, карылыкта барабар болуп болсок, эмнеге өтөт экенбиз эми? Такыбалыкка. Fa in tasawwu fa asannuhum. Демек, эгер бул такыбалыкта дагы бардыгы барабар болушса, анда жашы улуурагы имамдыкка татыктуу болот. Мына ушул жашы улуурагы дегенде аалымдарыбыздын көз карашы боюнча эки пикир бар. Биринчиси ошол төрөлгөн жашыдан башталып эсептелет дейт. Экинчиси исламды кабыл кылган жашыдан деген пикир дагы бар. Тагыраак айтканда, кайсынысынын жашы төрөлгөн жашыдан, мисалга эгерде бир адам 2000-жылы төрөлгөн болсо, экинчиси 1999-жылы төрөлгөн болсо, мына ошол 1999-жылы имам болгону имам болууга татыктуураак деген бир пикир. Ал эми экинчиси, эгерде исламды моюндагандан баштап, исламды кабыл кылгандан баштап, жанагы келимени айтып, тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктагандан баштап баштаган жылы эске алынат деген. Ошондуктан эгерде кандайдыр бир адам айталы 2020-жылы исламды кабыл кылган болсо, ал эми экинчиси 2021-жылы исламды кабыл кылган болсо, мына ошол 2020-жылы исламды кабыл кылганы 2021-жылы исламды кабыл кылган кишиге караганда имам болууга татыктуураак болот дейт. Ал эми үчүнчү пикир ушул маселеде айтылат. Бул эки пикирдин башын бириктирип амал кылган болуп эсептелет. Ал карайбыз дейт. Эгерде ошол кичинекей кезиден, балагатка жете элек кезден мусулман үй бүлөдө өсүп, ошол менен иман менен өсүп жетилген, балагатка жеткен киши боло турган болсо, анда анын төрөлгөн жылы эске алынат дейт. Төрөлгөн жылыны карата болот дейт. Ал эми эгерде булар чоңойгондон кийин, балагатка жеткенден кийин, андан кийин исламды кабыл кылышкан болсо, анда исламды кабыл кылган жылы эске алынат деп туруп, ушундай эки пикирдин башын бириктиришкен. Бул ошол жашты эске алгандыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен дагы такталган маселелерден. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Малик бин Хуайрас жана анын шеригине минтип айткан сөзү бар. Эгерде намаз убакыты силерге кирип келсе, силер азан айткыла, андан кийин коомат айткыла да жашы улуурагыңар имам болгула деген. Мына ушул хадистин негизинде жаш дагы эске алынат. Эми бул маселеде дагы эгерде бардыгы барабар болушса, ушул имамдыкка атаңдашып жаткан, мен имам болоюн деген адамдардын бардыгы илимде, карылыкта, такыбалыкта, жашы улуулукта бардыгы бирдей болуша турган болсо, анда сулууурагы каралат дейт. Бирок шариатта сулуулагы кайсыл дегенде, жанагы жүзү сулуу эмес. Шариатта жүзү сулуу дегендин мааниси бул такыбалыгы, жанагы тахажжуд намазында туруп алып тахажжуд намазды көбүрөөк окугандыгы эске алынат дейт. Анткени тахажжуд намазын көбүрөөк окуган адам нурдуу, Кудай Тааланын жанында эң бир сулуу адамдардан болуп эсептелет. Эгерде бул нерседе дагы барабар болушса, анда адеп акылактуу жагынан каралат. Эгерде анда дагы барабар болушса, анда теги жагы каралат дейт. Эгерде анда дагы барабар болушса, анда чучкулак ташташат деп бул китебибизде ушинтип айтып атат. Эми башка китептерде башка нерселерди айтып кетет таксылар. Аны арттан жүрбөйлү. Аял жагыны каралат, аялы кандай, тигиси кандай, бүт каралат да. Бирок ал жакка кетип калбайлы, кууп. Мына китебиңерден чыкпайлы. Китебиңерде эмне дейт экен? Чучкулак ташталат. Кимисин аты чыкса, ошого аш болсун, ошол чыга бериш керек. Хоп. Вала ошондой уланысында карасаңар сөздү. Эгерде биз ошол татыктуу эмесини эгер шайлай турган болсок, биз абдан жаман иш кылган болобуз таксылар. Биздин доордагыдай азыр. Биздин доорда ушундай болуп кетти. Бир аалым калып кетет. Аябай мыкты илими бар адам сыртта калып калат, бир илими жок жахил мечиттерде имам болуп жатат да. Бул өтө шариаттын немесине каршы маселелер таксылар. Билесиздер, өзүңөр жамааттарыңарды карасаңар, кандай адамдар имам. Аалымдар жүрөт. Аалым тиякта Египетте 10 жыл окуп келген, Пакистанда 20 жыл окуп келген, Иорданияда 30 жыл окуп келген дейли, бирок ага имамдык жок. Имам жөнөкөй бир карапайым адамдын мойнуна жүктөлүп калган. Ал эчтекени билбейт, илим тууралуу маалыматы да жок даже керек болсо. Балким бир кичине кыргызча китептен бир нерсени окуп алган болушу мүмкүн, бирок ошону өткөрүп коюп атышат бизде. Бул өтө бир шариаттын талабына каршы маселе. Эгерде биз ошондой кыла турган болсок, биз шариат боюнча абдан жаман иш кылган болуп эсептелебиз. Чүнкү жакшы бир нерсени эсиңерге алгыла. Эгерде кайсы бир коомдо, кайсы бир жамаатта, кайсы бир махалла кварталда
эл жаман көрө турган адам имам болсо, анын имам болуусу макрух болот. Бирок эл эмне үчүн жаман көрөт аны? Ошонусун билиш керек. Диндеги кемчилиги үчүнбү же дүйнөлүк максатында жаман көрүшөбү? Түшүңүздөр, дүйнөлүк бир нерсе үчүн жаман көрсө, анын имамдыгы макрух эмес. Бирок дининде кемчилик бар болгондуктан. Түшүңүздөр, балким илимсизби же башка бир фасыкпы, ошол себептен эгер жаман көрө турган болсо, андай адамдын имам болуусу эмне болуп кетет таксыларым? Макрух болот. Андай адам бошотуп бериш керек да имамдыкты. Өз акылы менен баягы эсин барда этегин жыйнап бошотуп бериш керек ал киши. Бул бир. Экинчи маселе ушул жерде кайра. Кеде болуп калат. Мечитке барсаңыз, мисалга айталы Рахманберди өзүнүн мечитте илимдүү бала, өзүнүн кварталында не? Кары, алым, анан ушул кишини имам кылып шайлаган. Анан мындан да татыктуураак бир адам мечитке кирип калды. Эмне кылыш керек ушул жерде? Бул киши бошотуп бериш керекби же өзү өтө бериш керекби? Эреже боюнча эгерде дейт, китептерибиз айтат. Эгерде мечитке, мечиттин имамыдан татыктуураак, имамдыкка татыктуураак адам кирсе да ошол мечиттин имамы имам болууга татыктуу дейт. Өзү өтүш керек. Өзү жакшы. Бирок ошого карабай башканы өткөрсө боло берет. Бирок болгону жанагы кирген конок дагы өзү хадыны билип, чегини билип, бул кишини өзүнө өткөрүп койгондук не болот? Жакшы болот. Түшүңүздөрбү? Изада халал масжида ман хуа аула бил имамати, фа имамул махаллати аула бил имамати болот да. Мечитке, мечиттин имамыдан татыктуураак бир адам кирсе, ошол мечиттин имамынын өзүнүн имамга намазга алдын түшүүсү не экен? Жакшыраак болот. Түшүңүздөр да? Таксылар. Хоп. Ва юкраху тaqdimul abdi wal a'rabi wal fasiqi wal a'ma wa waladi zina fa in taqaddamu jaza. Кулду имамдыкка чыгаруу не болот экен? Макрух болот. Эмне себептен макрух болот? Себеби кулдарда көбүнчө түркөйлүк көп. Түркөйлүк үстөмдүүлүк кылат аларда. Алар кожоюндун кызматы менен болуп, мындайча айтканда илим алууга, илим жолуна түшүүгө нелери жок, мүмкүнчүлүктөрү аябай аз болгондуктан кулдардын көпчүлүгү жахил болот. Ошол себептен эмне? Макрух болот. Бирок эгерде кул аалым болсочу, иллат не болду? Себеп жоюлду. Макрулугун себеби эмнеде? Түркөйлүк. Эгерде аалым болсочу, макрулук жоюлуп кетет. Түшүндүңүзбү? Экинчиси вал араби. Араби деп бидуинде айтат. Бизде койчуман деп коелу. Бул дайыма талаада өзүнүн кою менен уюну кайтарып жүрө берет. Булардын дагы ошондой имам болуулары эмне экен? Макрух болот. Эмне себептен десең, буларда дагы ошол кечке дерим талаада жүргөндүктөн надандык үстөмдүүлүк кылат да. Түшүндүңүзбү? Жахилдик, караңгылык, илим жөнүндө такыр маалыматы жок болгондук себебинен макрух болот. Үчүнчүсү вал фасик, бузуку адам. Бузуку дегени бул шариаттын өкүмдөрүнө, бул илимдүү дагы болсо айырмасы жок. Илимдүү дагы болсо, бирок фасык. Шариаттын өкүмдөрүнө маани бербейт. Керек болсо арак ичип коет, гыйбат кылып коет, ушак сүйлөп коет, жалган сүйлөп коет, зина кылып коет керек болсо. Маселе илимде эмес, илим менен амал кылууда бар. Түшүндүңүзбү? Ошондой бир бузуку адамдын дагы имам болуусу эмне экен? Макрух болот таксылар. Андан кийин вал ама, сокурдун дагы имам болуусу макрух болот. Эмне себептен десе, хашиясында карасаңар, себеби бул киши көр болгондуктан, бул денесине бир жеринде нажасат жугуп калса көрөбү? Көрбөйт. Нажасаттардан сактана албайт. Ошол себептен макрух болот дейт. Бирок эгерде жамааттын ичинде ошол сокур кишиден татыктуураак адам жок болсо, ошол сокур кишинин алдыңга түшүш керек болуп калат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сапарларга чыккан кезде, жолдорго чыккан кезде кимди имамдыкка калтырат эди? Абдулла ибни Умми Мактум деген сокур кишини. Сокур сахабаны. Түшүндүңүзбү? Сокур болгон бул киши. Бирок жамаатка ошол кишини имам кылып, анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кетет эле. Чүнкү ушул пайгамбардын кылгандыгынан эмне белгилүү болот? Эгерде жанагы сокур киши аалым болуп, мындай таквалыгы жайында боло турган болсо, ошол татыктуу болот. Андан кийинкиси ваваладу зина. Яне зинадан төрөлгөн баланын дагы имам болуусу макрух. Мунун эки иллатын айтышат китептерде. Эки себеби бар. Бир себеби бул зинадан төрөлгөндүктөн атасыз төрөлөт да.
Атасыз өскен балдар көпчүлүгү тарбиясыз өсөт. Туурабы? Апа эркелетип коет да, коюп коет, ал өзүн билгенде каалагандай өсөт да, ал чоңоет. Көпчүлүк учурда ошондой болуп калат да, бул эми басымдуу ошондой. Бирок кээ бир жерлерде апалар сонун кылып тарбиялап коет да балдарына. Бул жалпы айтылган сөз эмес. Бул кандай экен? Көпчүлүк учурда ошондой тарбиясыз атасыз бала. Ошондо тарбиясыз өсө турган болсо анда илим болобу? Болбойт. Наоборот, тескерисинче эмне үстөмдүүлүк кылат бага? Жахилдик, караңгылык, түркөйлүк, туурабы? Надандык, көйлүк болгондуктан макрух болот дейт. Экинчи себеби, bunday баланы эгерде билсе адамдар, мунун артынан намаз окууга жиркенет, качат. Жамаат азайып кетет дегендей дагы пикирлер бар. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн эгер жамаат билбесе, анан бул бала зинадан төрөлүп, бул алым боло турган болсо, бул проблема эмне болот экен? Жоюлуп кетет, таксырым. Имам болсо жарай берет. Балким бир адам зинадан төрөлгөн, бирок алым. Анан адамдар дагы анын зинадан төрөлгөндүгүн билбейт. Адамдар качпайт, жамааттын саны азайбайт, кенен уйуйт да бул кишиге. Анда эмне эмес экен? Макрух эмес, таксырым. Түшүнүктүүбү? Фа ин тaqaddamu жаза, бирок ушул макрух экендигине карабастан ушундай адамдар имамдыкка өтүшсө болот, таксырым. Түшүнүктүүбү? Эмне экен? Болот дейбиз. Себеби биздин ахли суннат вал жамааттын көз карашы боюнча, өзгөчө Абу Ханифанын көз карашы боюнча акыйда китептерде келет. Биз ар бир жакшы жана жаман адамдын артынан намаз окуй беребиз. Биз шиалар сыяктуу маасум имам издебейбиз. Аларда имам болуш үчүн не керек? Күнөөдөн аруу болуш керек, таксырым. Бизде анча-мынча немес менен не кыла беребиз? Кемчиликтер менен уюп, фитна кылбай окуй беребиз, таксырым. Себеби бизден улуураак болгон сахабалар, Кудай Таалага жакыныраак болгон сахабалар дагы ошондой бир туура эмес жолдо жүргөн кээ бир табейиндердин артынан эмне кылышкан? Намаз окушкан, таксырым. Биз кимбиз эми? Туурабы? Окуй беребиз. Болгону ошондой кишилерди имамдыкка койгон адамдар Кудай Тааланын жанында бир аз жоопкерчиликтен коркуш керек да. Жаман иш кылган болуп эсептелет да. Албетте күнөө болбойт, бирок жаман иш кылган болуп эсептелет. Ошондойду сунуштаган адамдар, туура эмес жолдо жүргөн адамдарды. Хоп. Ва янбагил имами ан ла ятула бихимус салат. Имамга ошо адамдарга намазды узун кылбоосу ылайыктуу дейт. Башкача айтканда, имам аябай эле узун сүрөлөрдү окубаш керек. Түшүнүктүүбү? Бир 60-70 аяттын тегерегинде окуса 2 рекетте жетиштүү болот. Анан кээ бирлер бар. Мына баамдат намазында башынан аяга Ясинди окуйт бир рекетинде. Анан экинчи рекетте дагы бир сүрөнү окуп коет. Кээ бирлер бар, мен карымын дейт да, Бакара сүрөсүн башынан аягына окуп койгон керек болсо адамдар болушу мүмкүн. Бир пара, 2 пара кылып алып барго. Бул нерселердин бардыгы жакшы эмес, таксылар. Бул жамаатты алыстатууга, жамаатты качырууга себеп болот. Балким бир адам бар шашып жатат да, окугусу келбей, батыраак бүтүп кетиш керек. Туурабы? Балким бар жамаатынча бир оорулуу адам бар, көпкө турууга чыдабайт. Ошон үчүн жамаатка карап, мындай орточо кылып окуш керек. Көп намазды эмне кылбай? Узун кылбай. Бул тууралуу пайгамбардын хадистери көп келет, таксылар. Буну өзү убакыты келгенде иншалла хадистик китептерден окуйбуз. Ва юкраху лин-нисаи аюсаллина вахдахунна би жамаатин. Аялдарга өздөрү жалгыз жамаат кылып намаз окуулары макрух болот. Түшүнүктүүбү? Кандай экен аялдардын жамааты? Өздөрү жалгыз. Мисалга айталы, бүт аялдар чогулду, имам дагы аялдардан ошонтип намаз окуулары эмне экен? Макрух болот. Кайсы намаз болбосун, айырмасы жок, эмне экен? Макрух болот. Түшүнүктүүбү? Хоп. Болгону жаназа намазында гана макрух эмес. Кайсы намазда макрух эмес экен? Жаназада. Эгерде эркектер жок болуп, кандайдыр бир өлүк боло турган болсо, аялдар дароо жамаат кылып туруп, жаназа намазын жамаат менен жаназа намазын окуп коюшса болот. Ал макрух эмес. Башка намаздарда эмне болот экен? Макрух болот. Түшүнүктүүбү? Фа ин фаална вaqafatil имамату васатахунна кал урати. Демек, эгер ошол аялдар жамаат менен намаз кылуу окуулары макрух экендигине карабастан жамаат менен намаз окушса, имамдары биринчи саптын ортосунда турат дейт. Жылаңачтардын намаз окуган сыяктуу. Эки маселени айтып атат. Биринчиси жалаңачтардын намаз окуу, экинчи аялдардын намазы, туурабы? Аялдар эгерде макрух экендигине карабастан жамаат менен өздөрү жалгыз намаз окушса, эмне кандай турат экен имам? Эркекте кандай?
Алдыға чыгат. Саптын алдына чыгат да. Эки жанагындан көп киши болгондо имам кайда чыгат? Алдыга чыгат. Бирок аялдарда ошол биринчи саптын ортосуна туруш керек болот. Бул кайда бир макрух болот. Алдыга чыкса да макрух, артка турса да не болуп калат? Макрух болот. Ким сыяктуу деди? Жылаңачтардын намаз окуулары сыяктуу. Жылаңач дегени бул такыр кийими жок адамдар. Мисалга бир айталы топ бир жерге кетип баратат деп каракчылар келди да баардыгыбыздын кийимибизди тартып алды. Жылаңач калып калдык да. Түшүндүңүзбү? Жылаңач калып калдыкпы? Ошол жерде анан намаз убакыты келди. Мына ошондой мезгилде биздин кийим таппасак, жамаат менен намаз окугандыгыбыз макрух болуп эсептелет. Ар бирибиз бири-бирибизден алыс туруп, отуруп алып ишара менен намаз жалгыз намаз окугандыгыбыз жакшы. Бирок ошого карабастан эгерде жамаат менен намаз окуй турган болсок, анда имамыбыз дагы эмнеге турат? Биринчи саптын ортосуна турат, баардыгыбыз отуруп алып ишара менен окуйбуз. وَمَنْ سَلَّمَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ. Kimde kim bir adam menen çoğu namaz okusa, bir adam menen iki kişi olsa, imam jana bir kişi ola turgan bolsa, аны оң жагыдан коёт дейт. Мына ошол оң жагыдан коёт дегенде эки пикир айтылган. Бири буттардын аркалары бирдей болуп туруш керек. Бул бир пикир. Экинчи пикир, имамга уйган кишинин манжалары имамдын жанагы бутунун арты жагынын тушунда болуш керек деген дагы пикир бар. Албетте ошол биринчи пикир туурарак болот. Ошол биринчи пикир менен амал кылынат. Кыскасы, эктен буту не болсун, имам менен тигинин буттары барабар болуш керек. Болгону эгерде имамдан алдын туруп алган болсо, имамдын согончогудан мындайча айтканда мунун согончогу өтүп кетип кыблага була жакыныраак боло турган болсо, ошондо дурус эмес болуп калат. Көпчүлүк бөлүгү өтүп кеткен болсо. Андыктан жанагы эгерде согончокторубуз барабар болуп, бирдей турган болуп, бирок манжаларыбыз узун болсо, же боюбуз узун боло турган болсо, же тизебиз имамдын тизесинен алдыныраак туруп кала турган болсо, баягы узун болгондуктан мунун эч бир көйгөйү жок. Болгону бут алдын өтүп кетпеш керек. Фаин кана итнайни тақаддамахума. Ал эми эгерде эки киши боло турган болсо, анда имам өзү эле алдынга өтүп, бири жанагы имамга уйгандардын бири имамдын тушуна турат, экинчиси оң жагынан турат. Мына ушинтип акырына чейин сапты эмне кылышат? Толтурушат дейт. Вала яжузу лирrijali ай яктадау би имраатин ау сабиин. Эркектер аялга же жаш балдарга уюулары дурус эмес. Аялдарга уюу дурус эмес, бул түшүнүктүү. Бирок жаш балага уюу тууралуу фарз намаздарда мүмкүн эмес. Түшүнүктүү. Бирок нафыл намаз маселесинде талаш бар. Мисалга таравих намазында балагатка жетелек балдарды кээде карыкелер алып келет да имамдыкка коюп коет. Ошон үчүн таравих намазы башка намаздарбы тек гана балагатка жеткендерди биз эмне кылышыбыз керек? Имам кылышыбыз керек. Ва ясуфур риджалу сумма сибияну сумма хунаса сумма нисаун. Сапка турганда эң биринчи эркектер турат, андан кийин балагатка жетелек жаш балдар турат, андан кийин хунасалар, жанагы эркектик жана ургачылык мүчөсү бар адамдарды айтат хунаса деп. Олар турат, андан кийин аялдар сапка турат дейт. Бул ошо сапка туруунун тартиби. Эркектер менен жана балагатка жеткен эркектер менен балагатка жетелек эркектердин ортосундагы тартип, саптыга туруунун тартиби бул сүннөт амалдардан. Андыктан эгерде жаш балдар келип алып туруп, эркектердин сабында астыга туруп, анан эркектер балагатка жеткендер алардан артта туруп кала турган болсо, бул макрух болот. Ошон үчүн мечитке барган кезибизде биз жаш балдарыбызга үйлөрүбүздөн үйрөтүп коюшубуз керек. Сен акыркы саптарда тургула, өзүңөр бир катар болуп деп туруп, тартипти мындай көндүрүп туруп, андан кийин ошол мечитке барганда дагы аны көзөмөлдөп, жанагы арткы сапка койгондугубуз жакшы болот. Ал эми эркектер менен аялдардын ортосундагы тартип, саптын тартиби бул фарз болуп эсептелет. Андыктан эгерде кокустан аялдар эркектерден алдын туруп калган болсо, мисалга толук бир сап аял айталы, же мисал бир кишинин астында эгер аял туруп кала турган болсо, мына ошол эркектин намазы не болуп калат? Бузулуп калат. Валлаху алам, биссаваб, илайхил маржа вал мааб.